BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Ак үй Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Россияга курал жарактан жардамдашуу маселесин сүйлөшүү үчүн Россия президенти менен жолугат деген кабарга кабатыр болууда. АКШнын коргоо министринин өкүлдөрү Россия Украинадагы согушка курал жарак сурап, Кореянын элдик армиясы сыяктуу жек көрүндүү режимдерге кайрылууга аргасы болуп жатканын билдирүүдө. Түндүк Америкадагы BBC кабарчысы Шон Диллинин Вашингтондон жиберген кабарын уктурабыз. АКШнын өкмөтү Россиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Түндүк Кореяга 2 жолу келип кеткенин билдирүүдө. Алардын баамында Россиянын коргоо министри Пхеньянда Түндүк Кореянын аскери жетекчилери менен жолугуп, курал маселесин талкуулашты. Сентябрда Россиянын аскери жетекчилери андан кийин дагы 1 жолу келишти. Ак үйдүн өкүлдөрү эки жактын ортосунда сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатат деп кабарлайт. АКШнын өкмөтү Түндүк Кореяны Россия менен сүйлөшүүлөрдү токтотууга, Пхеньяндын башка өлкөлөргө курал бербөө жөнүндө алган милдеттенмесин аткарууга чакырууда. АКШнын президенти Джо Байден, мамлекеттик департамент Путин менен курал боюнча кандай гана келишим болбосун, Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуу болуп эсептелерин Ким Чен Ынга эскертишүүдө. Бул Вашингтондогу BBC кабарчысы Шон Диллинин кабары болду.